Менде Кыргызстанда непотизм күч алгандай сезим болуп жатат. Непотизм деген аткамнерлер достору же туугандары үчүн өзүнүн кызматтык милдеттерин кыянат пайдаланганда айтат. Эмнени айткым келип жатат? Сиз акыркы окуяларга көз салып жаткан болсоңуз, дээрлик күн сайын биздин УКМКнын мурдагы төрагасы, Минкап төрагасынын орун басары Ташиев Камчыбек Кыдышаевичтин бедел баркына доо кетирген маалыматтар чыгып жатканын байкаган болушубуз керек. Бул маалыматтар Ташиевдин айланасындагы адамдардын дагы абийирине доо кетирип жатат. Кече жакында эле салык кызматы кандайдыр бир коррупциялык схемалар боюнча материал чыгарып, анын башкы бетинде Камчыбек Кыдышаевичтин сүрөтү турат. Мунун баарын көргөндөн кийин бир суроо тынчымды кетип жатат. Биздин президент Садыр Нуркожоевич ушунун баарын кантип билбесин? Мунун баары бир эле күндө Ташиев өлкөдөн чыгып кеткенде эле билинип калган жок да. Демек бул жерде эки эле вариант бар. Же биздин президент сокур, дүлөй, дудук, эч нерсе көргөн эмес, уккан эмес жана бул боюнча үн каталган эмес. Же болбосо баарын билген жана достук мамилеси үчүн ага кетүүгө мүмкүнчүлүк берген. Болбосо акыркы тараган маалыматтарга таянсак, өлкөдөгү коррупциянын борборунда адам укугу тебеленген, дегере болгон жамандыктын башында Камчыбек Ташиев тургандай сезилет. Жана Садыр Нуркожоевич ушунун баарын оңдойм, калыбына келтирем деп жаткан чагы. Ошол эле учурда досуна бир эмес, эки жолу өлкөдөн түн чаман кетип калууга шарт түзүп берди. Непотизм деген анча жакшы көрүнүш эмес, урматтуу президент.